Бишкектин 1-май райондук сотунда үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо башталды. Судья жараянды видеого тартууга тыюу салып, аудио жазууга уруксат берди. Адвокат Талайгүл Токтакунова соттук процессти видео, фотого тартууга уруксат берүүнү өтүнүп, аны Өмүрбек Текебаев да колдоп, сотту видеого тартуунун маанилүүлүгүн түшүндүрүп берди. Бирок сот үйүн гана жаздырууга уруксат берип, видео, фотого тартуу сунушун четке какты. Мен адвокаттардын айткан өтүнүчүн толугу менен колдойм. Бул сот процесси катардагы сот процесси эмес деп мен жоопкерчилик менен жарыялайм. Анткени бул процесс резонанстуу болуп, майда чүйдөсүнө чейин бүткүл кыргызстандыктарга белгилүү. Бул ишти шектүү жана бул соттун бул чечимин мыйзамсыз, адилетсиз деп коомчулукта сөз болуп отурат. Бул иштин соттун чечимдерин эл аралык уюмдарга чейин карамакчы болуп күн тартибинде турат. Бул соттун жүрүшү сот реформасына жалпы эле мамлекеттик бийликке болгон элдин ишенимин калыбына келтирет деп ойлойм. Сот, сиз, жалпы эле мамлекет мындай мүмкүнчүлүктөн кол жуубаш керек. Ансыз деле мамлекеттик органдарга ишеним аз болуп турганда, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан пайдаланып, сотту ачык көргөзүп, айыпталуучунун жүзүн эл көрсүн. Айыптоочунун жүзүн эл көрсүн. Соттун жүзүн эл көрсүн. Бүгүн элдик пикир гана сот реформасынын необратимость артка кайткысын гарантиясы болот. Бул менин эле оюм эмес. Бул бүгүнкү Кыргыз Республикасынын президентинин ою дагы так ушундай. Башка мамлекеттик органдарындагы ою так ушундай. Сот процессинин ачык, айкындыгы дегендигин бүгүн биз так ушундай түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан мен адвокаттардын сунушун толугу менен канааттандырып, видеосъемка, фотосъемкалар жүргүзүүгө уруксат беришиңизди сурайм. Бүгүн интернет колдонуучулардын 25% YouTube каналдарды көрөрү баарыбызга белгилүү. Бүгүн болгон сот процессин бүгүн эле Кыргызстандын булуң бурчунда адамдар билиш керек. Бул гана сот процессинин адилеттүүлүгүнүн кепилдиги болот. Бул гана прокурорлорду тизгиндей турган жана абилге чакыра турган жагдай болот. Көчөдө чыгып баса албай, коомдук жайга тамак иче албай калгандай болуш керек. Мен да толугу менен колдойм. Биздин прокурорлор негизинен дайыма ушундай позицияда көнүп алыптыр. Кайталай берет экен. Ага көңүл бурбашыбыз керек. Мен бир нерсени айтышым керек. Будан 2 жыл мурда ушул 1-май сотунда акыйкатсыз чечим чыккан. Бүгүн мен үмүтүм бар, ушул 1-май сотунда акыйкаттуу чечим чыгат. Ал сиздин колуңузда, урматтуу сот. Ошондуктан бүгүнкү соттун ачык болушу, жалпы эл аны көрүшү, эгер биз күнөөлүү болсок, ушул жерден күнөөбүздү мойнубузга коюп соттош сиздер үчүн да керек. Ошондуктан мен толугу менен колдойм, ачыктык керек.